Самас урматтуу телеөгчүлөр, сиздер габариттигин көрүп жатасыздар. Студияда мен Сүйүтөй Соорбай иштеп жатам. Бүгүн биз болсо жалпы ушул Кыргызстандагы маданият тармагында эмне болуп атат. Сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Өткөн жумада өкмөт өзүнүн отчетун берип жатканда ошол депутаттар маданият тармагы өтө жупуну, өтө аз акча бөлүнөт деген бир топ жүйөлөрдү айтышты. Мына ошондон улам биз бүгүн опера балет театрында отурабыз. Мына жакын арада эле ушул опера балет театрына жетекчи болуп келген биздин Кыргыз Республикасынын сыймыгы, эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты Керим Турапов менен маектешип жатабыз. Сиз ушул тармакта канча жылдан бери жүргөн киши катары сиздин көз карашыңызда биздин маданиятыбыздын бүгүнкү деңгээлин кандай баалайт элеңиз? Опера балет театрын алып карасак, бул өзү негизи мына быйыл 77 жыл болуп атат. Ушул имараттын курулганына өз учурунда абдан абройлуу театрлардын бири болгон. Советтер Союзу боюнча 2-чи, 3-чү, 4-чү орундарда жүргөн Советтер Союзундагы союздук республикаларда. Ошого жараша бул жерде чоң-чоң ошо ырчылар, бийчилер дегендей аттарын өзүңөр жакшы билесиңер. Кыргыз кылып тааныткан ошол 1000 жылкы дал ушул жерде иштеген. Бибисара Бейшеналиева эжекебиз дегендей. Биздики негизи түз Москвадагы Россиянын чоң театры менен карым катнашта жакшы болушкан. Эми ошондон баштап ошондогу алган чоң-чоң багаждарды калтырып кетти. Алар кимдер? Ошо Калым Аллабасанов агайларыбыз, Насыр Давлесов чоң көлөмдүү чыгармаларды жазышты. Асанган Жубакматовдун абдан эмгеги зор театр үчүн. Дагы толуп жаткан Сарбагиш мына балет жанры чөйрөсү боюнча ошондой инсандардын көбү ушул жерден чыкты дагы. Ошолор аркылуу биздин профессионал искусствобуз жакшы бийиктиктерге жетип келген. Эми кийинки жылдары биз эгемендиктүү жыл алган жылдардан баштап бизде солуңдай баштады баары. Акырындык менен төмөндөп отурдук. Албетте көңүл бурулган күндөр да болуп атты, башка да болуп атты. Бирок эми чынын айтыш керек, мамлекетте эле ушундай бир 300, 400, 500 кишиден турган коллективдерди мамлекет кармашты эле кыйын негизинен. Бирок ошого карабастан жакшыбы жаманбы бүгүнкү күндө ошолорду кармап мамлекет келатат. Буга биз негизинен рахматыбызды айтышыбыз керек. Ошол учурда чыгармачыл топтордон дагы бир ошого жараша бир отдача болуш керек да. Бүгүнкү күндө сырт менен байланышып, башка мамлекеттер менен байланышып, аларды чакырып же барып келүү абдан кыйын нерсе болуп калды. Ал эмес мына театрды ушул Кыргызстандын бир 5-6 областтарын алып барып көрсөтүп келсек деле жакшы болор эле. Мен бул жерде негизинен 15 жыл иштегем, 90-жылдан 2005-ке чейин. Ошол жылдары бир аз барчыбыз. Азыр бара албай эле калдык да. Ушул жерде эле театрда эле ушундай отурабыз. Кадр маселеси кандай болуп атат дегенде, мисалы үчүн бизде Бибишара Бейшеналиева даярдайт, консерватория даярдайт. Бирок ошо сиз айткан талаптарга жооп берген бизде кадрларды даярдап бере алат ушул жакта? Ошол жагынан аксайт экенбиз да. Маселен, биздин Бишкекский хореографическое училище деген бар, Чолпонбек Базарбаев атындагы. Бул училищелардын негизги максаты ушул театр үчүн ачылган училищелар да. Ошолор балдарды, кадрларды даярдап берип, анан биз иштетишибиз керек да. Ал жактагы жолго түшпөй калыптыр. Мен маселен бир 10 жылдай такыр маданияттан алыс жүрдүм. Алар бүтүрөт экен, бүткөндөн кийин каалаган жагына кетип калуу дегендей, иштесе иштейт, иштегисибиз иштебейт дегендей. Ушундай бир мындай училищелардын баарысын тең бизге байлап бериш керек да. Училищаны бүттүң, мамлекеттин эсебинен каражатынан окудуң, жакшы бүткөндөн кийин сен бир 4 жыл, 5 жыл театрда иштешиң керек дегендей ушундай милдеттендирип байлап салышыбыз керек да. Дал ошондой театр, консерваторияда болуш керек, башка жерлерде. Бул балет маселеси абдан татаал да, кыйын. Бул 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда даярдаш кыйын буну. Ошол жагынан маселе абдан көп. Анан эсиңизде болсо керек, мен ушул илгертен эле көп жолу айтып эле жүргөмүн. Маселен, мына мамлекеттер ортосундагы маданий байланыштар дегенде, межгосударственный культурный соглашениялар бар, подписаниялар бар.
Ошонун негизинде биз көп нерселерди пайдаланбай жоготуп койдук. Мына бүгүн деле жоготуп атабыз. Ал эмне? Маселен, Россия, Кыргызстан ортосундагы маданий байланыш деген бар. Тажрыйба алмашуу дегендер бар. Балдарга билим берүү деген. Билим берүү системасында өзүнчө бир жакшы кол коюулар болгон. Мен көп айтам да, бизде жакшы дирижерлорду жөнөткөнүбүздө, бир дирижер деген бир 5-10 жылда даяр боло турган нерсе. Эгер дирижер болбосо, эгерде хармейстер болбосо, балетмейстер болбосо, же болбосо операны кое турган режиссер болбосо, театрдын кереги жок анда. Ал көчөдөн келгендер эле мындай болгон болсо болбойт. Бүгүнкү күндө ошондой маселелер бар. Өз учурунда биз чоң театр же башка бир өлкөлөргө жөнөткөн жокпуз, стажировка жөнөткөн жокпуз. Элементарный жөнөкөй нерселер. Звук берген, свет берген адистер дагы чоң ролду ойнойт да. Бирок бүгүнкү күндө эстеп да койбойбуз андай нерселерди. Эстеп да койбойбуз. Бирок алар ошолордон бүт баары ошолорго байланыштуу болот. Спектакль татынакай болуп бир сахнаны жасалганын өзү светтин жардамы менен, башкасы менен. Буларга адистер, профессионалдар керек. Бүгүн бар, мен аларга рахматымды айтам. Бирок өздөрүн ушинтип баягы тарбиялап, интернеттен көрүп, тигинти отурушуп, анан бүгүн иштеп атышат. Бирок башка жердин, бөтөн жердин сахнасында иштеп келүү бул тажрыйба, абдан чоң тажрыйба болмок да. Бирок ошол жагынан Кыргызстанда бизде профессионалдык, баягы чоң театрларда маселе көп. Буларды чечиш керек. Чечпесек дагы 5 жылдан кийин дагы начар болуп калат. Маселен, өзүңүз ойлоп көрүңүз. Давлесов, Насыр Давлесович, Калым Аллабасанович, Асанган Жумакмасов, Сарбагиштер, ушулардын баарысы тең бир кезде чоң жерлерден билим алып келген. Кийин ошолор кандай көтөрдү театрлардын баарын. Мен айтып атпаймынбы? СНГ өлкөлөрүнө же болбосо мурдагы Советтер Союзундагы союздук республикалардын ортосунда Кыргызстан аябай чоң абройлуу болгон да. Ошонун баарысы тең билимдин алган, баягындай илимдин алган образование, жана ошолордун артынан биз аябай жогору көтөрүлгөнбүз да. Бүгүн ошол нерсени кайталоо убактысы келип жетти да. Ошондой кишилердин орду жоктолуп атат бүгүнкү күндө. Аны айтсаңыз, мына сиз айтпадыңызбы азыр ошол адистин бардыгы мыкты адистер бизде азыркы күндө жетиштүү эле. Бирок аларга деген баягы каржылык шарттын жоктугунан бизге турбай атат да. Мисалы үчүн башка мамлекеттерге биздин ошондой адистер барып иштеп эле атышат. Биз аны турмушта көрүп эле атабыз. Алардын деле өздөрүн деле тааныйбыз. Бирок биздин театрга, биздин маданиятка мына ошол кишилер келбей атат. Кайтып келбей атат да. Бизден окуган, бизден тарбиялаган, бирок башка жакта өздөрүн көрсөтө алып атат да. Анан мына ошол сиздерде кадр маселесин чечүүдө, тартууда кандай шарттар каралып атат сиздин мисалы үчүн? Биздинки күндө театрдын казынасы мына ушундай адамдарды тартып иштетүүгө кудурети жетеби? Биз айланып эле келебиз да, жанагындай каражатка келебиз да. Маселен, Россия же башка Казакстан, ошол Өзбекстандарга салыштырмалуу биздин баягы алган маяна же болбосо ошонун деңгээли башка болуп калып атпайбы? Маселен, Россиядан чакырылып атабыз биз. Чакырган менен алар бир 5-10 миң доллар сураса, биз кантабыз, таба албай атпайбызбы? Биздин алган акчабыз бир 10 миңден 15 миң болуп атса. Бирок алардын ошол финансылык каражат боюнча деңгээли ошондой жогору. Алар ошону сурайт. Но тем не менее биз түшүндүрүп айтып атабыз. Кыргызстан ушундайбыз азырынча, бирок биз жетебиз силердин деңгээлге. Ошондо жакшы карын катнашыбызды үзүп албайлы. Сөзсүз түрдө жанагы талантты акча менен көрсөтпөй, мондайда көрсөткүлө десең, алардын ичинен деле жакшы балдар бар, келип кетип атышат, келип көрсөтүп болгон жатаканасын алабыз, жолун алабыз, анан кичине тыйын тыпырын беребиз, кайра кетип атат. Бирок ошолордун артынан театрыбыз, маселен, эл толтура болуп, ушу анчалык болгон учурлар болуп атат. Биринчиден, экинчиден, чын айтканда жакшы конкурстар бар. Жакшы жерлерден бизде сунуштар келип атат. Ошол барып келиште кичине маселе экен да. Мен айтып атпайм, бир 10 жылдай мен иштебей калганмын. Мен вообще мындай өзүм жүргөмүн. Ошолордун ичинде көп өзгөрүштөр болуп тур. Маселен, мына тендер деген эме бул маданий чөйрөсүндө аябай терс таасирин тийгизе турган нерсе экен да. Маселен, чакырдык биз. Билет алганга да тендер керек турбайбы?
гостиницага мейманканага жайгаштырайын десеңиз ага да тендер керек экен. Анын тамак ашына десе бир кайсы бир ресторандан тамак алып берсе ага да тендер керек экен. Ушундай нерселер көп экен да. Маселен спектакль болуп атат, болордун алдында бирдеме керек болуп калды. Кантип биз тендерди объявить этип жарыялап, анан өзүнүн срогунда анан алыш керек. А бизде кечинде концерт болуп атпайбы же спектакль болуп атпайбы? Ошондой маселелер баягы терс таасирин тийгизет экен. Эми баарын айтып келгенде мындай да, биз мамлекетибизге нааразылыктарды деле айта бербестен аларга ыраазычылык билдиришибиз керек. Бизде маселен биздин театрда айлык маянак эле 62-63 миллион bir жылда. Ошону биздин мамлекет көтөрүп атат, эл көтөрүп атат, элдин акчасы бул. Баарыбыздын акчабыз дегендей чогулткан. Эми биз ошону бул жерде иштегендер туура түшүнүш керек. Маселен, чыгармачыл инсандар туура түшүнүш керек ошону. Мамлекет ушундай кармап, ушундай бир жакшы шарттарды түзүп бергенге аракеттенип аткандан кийин бизден болуш керек. Биз ырчылар өзүнүн үнүнүн үстүндө иштеш керек, туурабы? Кыздарыбыз да иштеш керек. Кайсы бир деңгээлде сахна деген бул сулуулукту, сахна деген бир чын айтканда жаштыкты дегендей ушундай нерселер жакшы көрөт да. Көрөрман ошондон кайсы бир деңгээлде рахат алат. Биз ошондой алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Тилекке каршы бизде да бар экен анчамчылар, өзүн карабагандар бар экен. Ырчыдай болуш керек. Маселен, балдарыбыз деле ушундай болуп калгандар бар. Ал бир ролдо колхоздун мурдагы жанагындай директори же болбосо эмне деп коет, совхоздун председатели сыяктуу ошондойлордун ролду ойнобосо, кээ бирлерибиз бар, курсактары тизесине жетип калган, андайлар болбойт негизи. Мен ошо ырчы катарында айтып атам. Мен ошолордун коллегасы катарында айтып атам. Ошондой болгондо биздин элибизге көрөрмандарыбыз кайра экинчи жолу келгенге аракет кылат. Мен айтып атам балдарга, балдар, кыздар, бизге кайсы бир деңгээлде эл көрөрмандар кайрылып келип атат азыр. Алып келдирип атабыз. Ошолорду чочутуп албайлы, коркутуп албайлы, болгон аракеттин баарын жасап, талантты көрсөтүш керек. Талант менен биз чакырабыз элди. То, что мен азыр ушундай бир планда иштеп атабыз. Маселен, айталы, кайсы бир министерство менен байланыш түзүп, өздөрүнүн бүт жааматын алып келгенге уже келишти. Биздин мамлекеттик ошол кызматкерлер уже келе башташты. Маселен, генеральный прокуратуранын Чүй облусун бул жакты баарын чогултуп, бир күн спектакль коюп бердик. Кээ бирөөсү көргөн бар экен театрды, кээ бирөөсү көрө электер бар экен ушундай жүрүп. Анан жакшы турбай, жакшы экен деп бир жакшы сүйүнүп кеткендер болду. Аларды көрүп алып өзүм да сүйүнүп атам азыр. Бир мезгил келет, атынакай бир постановканы кылып туруп азыр жогорку кеңеш чакырсам деген маселе эмем бар. Спикери баш болуп бүт баары келип көрсө. Эми бирок ошондо биздин көрсөтүп аткан продукция деп коелу. Көрсөтүп аткан спектакльдер жакшы болуш керек да. Жакшы болуш керек. Бул жерде көбүнчө режиссердон да көп нерсе, көз каранды нерсе да. Биздин режиссерлордон сырткарда четтен алып келген учурлар болуп атат да. Мына азыркы биздин ошол театр репертуарды жасоодо биздин өзүбүздүн режиссерлордун күчү жетип атабы? Кудайга шүгүр, режиссерлорубуз бар. Бирок дагы күчөтүшүбүз керек алардын деңгээлин. Бир режиссер, эки режиссер менен бүтпөш керек да. Берде ар кимдин, ар бир режиссердун өзүнүн жасаган мамилеси башка болот да. Маселен, мурда Арзиев, Акунбаев агайларыбыз көптөгөн эмелер оригиналдуу өзүнчө бир чоң постановкаларды. Бул опера деген мындай түшүнүктө бир концерт эмес да. Бул деген өзүнчө фильм. Бир 2 саат, 2,5 саат, 3 саат жүрө турган өзүнчө фильм. Ошол фильмди сахнага ошо живой ойноп турган нерсе да. Бу жерде абдан режиссердун бир көз карашы, дүйнөсү такыр башка болуш керек да, сезими башка болуш керек. Ошол себептен бир-эки режиссерубуз бар, ушу менен абдан жакшыбыз деп айтуудан алысмын. Канчалык көп болуп, канчалык татаал опералар коюлса, ошончолук жакшы болот. Тескерисинче жакшы да. Аны деле ошо жогоркудай, аны жөнөтүп турушубуз керек. Маселен, ушул эле Москвада чоң театрга бир 3 айга, 5 айга, 6 айга барып келсин биздин режиссерлор. Алардын көз карашы такыр башка болуп калат келгенде. Биз ошону жасай албай атпайбызбы? Жасайбыз, Кудай бурса. Жасайбыз.
жасайбыз го деген мен жакшы ойдомун, азыр тилегим жакшы. Эми ошону жеткире түшүндүрө билсек, ошол биздин жетекчилерге алар деле колдойт болуш керек. Бул деген маданий Кыргызстардын бир дөөлөтү, муну колдош керек. Бул нерсе канчалык ошо режиссерлорубуздун деңгээли көтөрүлүп, сабаты бийик болсо, бул Кыргызстандын аброю. Кыргызстанга жакшы нерсе алып келет. Бүгүнкү күндө мына сиз азыр айттыңыз, бөлүнгөн каражат айлык акыга эле кетет депчи. Ал эми буга чейин эле ырынан чыры көп театр бул жердечи. Сиз кабыл алганда кандай деңгээлде кабыл алдыңыз? Сиз ошону оңдоп, мындай өзүңүздүн көңүлүңүздөгүдөй кылып жасап кетүүгө өзүңүз ушул жерге баш бакканда көзүңүз жеттиби? Өзү каражатты мамлекет бөлүп эле атат, бирок ошону кандай пайдаланышыбыз керек. Кээ ошондой болот да. Маселен, мен келерде мен бул жердин табиятын жакшы билем. Силер билесиңерби, билбейсиңерби? Мына ушул жерге өкмөттүн распоряжениеси чыгып, мени представить этип келгенде дагы акырын сыртка чыгып анан качып кеткенмин. Ушундай күндөр болгон. Потому что бул жерди мен билем, кыйын жер. Бирок эсиңерде болсо керек, филармонияга мен ошол 2000-жыл барганда да дал ушундай болчу. Бүгүн биздин опера балет театр кандай акыбалда болсо, дал ошондой болчу. Кийин ошол жасалды, мынакей 2006-2007 жасадык. Бүгүнкү күнгө чейин ошол бойдон турат, татынакай бойдон турат. Абдан сапаттуу ремонт жасалган ошол жерлерде. Сыртындагы кире бериш жерлеринен баштап, төрүнө өткөнгө чейин бүт бардык шарттар түзүлгөн. Филармонияда качан ошол кондиционер иштеп турду эле. Филармонияда качан ошол кийим илчүлөр иштеп калган эле, же болбосо элдерди жакшы тейлөө үчүн. Филармонияда качан ошо тиги декорациядан баштап свет, звук чыгылса, ушундай нерселер. Ал эмес жогору жактагы ансамбль танцы тиги билорус деген залдарыбыздан бери жакшы болгон да. Ну, ошол учурларда элдин филармонияга болгон мамилеси, көз караштагы такыр башка болчу. Маселен, концерт 6-да болсо 8-де башталчу, 7-де башталчу. Эл таза, ушунчалык таза элди кыйнап тазатып, анан кийин барып концерттер болчу. Концерттер болсо, өзүңөр билесиңер, кандай концерттер эле. Ошондой бир кезде чыны менен түшүп кеткен деңгээл ошол. Ошолорду аракет кылдык. Менимче эл күбө, угармандар күбө, биздин көрөрмандар күбөдүр. Жакшы эле деңгээлге жеткен. Өз учурунда башталчу болду. Жакшынакай, Датынакай көйнөктөрүн кийип келчү болду. Жанагы ботус менен келгендер шорттук менен токтоду. Чырылдаган балдарына тоже бир кез ушундай болду. Балдар бөлмөсүн ачкан күндөрүбүз да болду. Эми иштесе болот экен да. Анан ошол нук менен бүгүнкү күндө баратат. Кийинки келген директор, жетекчилер ошону бузбай Датынакайга алып кетип атышат. Бул деген жакшы, маданияттын бир жакшы көрүнүшү. Бул жерде ошондой болуш керек. Маселен, мен ойлоп атам, Кудай буйрса, жаңы сезонго чейин эле бул жерде Жакшынакай кылып иретке келтиребиз. Баягы сырттан конокторду тосуп алууга жакшы шарттарды түзгөнгө, Датынакай тазалыкты, тартипти алып келебиз. Кептин баары бизде берди иштеген творческий, чыгармачыл топтордо. Бизде берди деген оркестр өзүнчө топ, 60-70 киши. Балет деген 70-80-90 киши өзүнчө, хор деген 70-80 киши өзүнчө, ырчылар, солисттер деген ошондой. То есть бир абдан сложный жер. Мен маселен ошондой жактарына иретке алып келгенге көзүм жетет, мындай жетип турат, көзүм жетип турат деп Кудай күч кубат берсин. Ал эми маунун ичиндеги биздин чыгарып аткан продукция, биздин чыгарып аткан спектакль, аткарып аткан чыгармаларды деңгээлине жеткизүү, жогорку деңгээлдеги бул негизи көркөм жетекчинин иши болот негизи. Бирок мен ошонун да ролунду ойнойм азыр. Мен ошонун кызматында алам өзүмө. Ага жардам берем албетте. Анан ушу чогуу болуп туруп, калган иштин баарысынан ушул жерде иштеп аткан, ушул жерден айлык алып, ушул жерде эмгектенип, бала чакасын багып, ушинтип жүргөн биздин көрүнүктүү баягы аты чыккан ырчыларыбыз чыгы эле эми чыгат. Жаштар бар, ушулордун баарысынан ошондой настройдо болуш керек. Өзүн өзү ойлош керек. Мындай бир жакшы кызмат кылайын, эптеп бирдеме болуп бир жогорку деңгээлге жетип алайын, элдин оозуна илинип калайын деген жакшы максат болуш керек да.
Анан айтсаңыз, мисалы үчүн театр бул башка өлкөлөргө баруу менен, ошо гастролдорго баруу менен дагы өзүнө тажрыйба чогултат да. Анан акыркы жолу качан ушул биздин опера балет гастролго чыкты? Пландарыңарда барбы өзү? Гастроль деген булар унутуп калган. Такыр ойлоруна деле келбесе керек, унутуп калган болуш керек. Бирок мен жакшы ой болуп атат азыр. Министр экөөбүз жакшы ушундай пикирлешип атабыз. Эми зарубежди жөн эле коелу, быйыл бир 3-4 опера менен биздин чоң шаар болгон Ошко алып барып келсем деген жакшы мен бар. Бунун өзү жакшы нерсе да, башталыш болот. Андан бул жерде дагы бир балет менен бир операны кыргызча улуттук ошону койгон атабыз. Кудайым буйрса, Жусуп Баласагын деген жаңы опера жазылган, ошону коюп алсак, жаңы постановка. Бул деген биздин репертуардын жаңыланышы. Анан Малдава Асановага Манкуртун коюп алсак балеттен, бул чоң иш болот. Эгерде быйыл ушул максаттарды ишке ашырып алсак, Ошко ушундай бир биздин жаамат чоң да, берде өтө эле чоң. Бул жерде билесизби канча киши? 500 киши иштейт. Анан ушундай кишини азыр бир жакта колесто алып барып келиш да кыйын да. Ошону алып барып келсек, анан ремонт баягындай бөлүп ремонтту ошол иретке келтирип алсак, анан театрга эле окшоштуруп алсак, быйыл театрга окшоштуруп, мен айта албайм, Тимил Окмуш театрга окшобойт бүгүнкү күндө бу жер. Театрга окшобойт. Түшүнүп атасыз да? Бул жерден айылдагы кээ бир жакшы караган бир дом культура дебейин эми, ошондон өйдөрөөк ушундай эле көрүнүштө. Жасаган ремонттордун сапаты такыр жок бу жерде. Мен дагы бир жолу айтам, мамлекет деле жамандай бербестен, мамлекеттен берген тыйынды ошону бир сарамжалдуу татынакай бир жыйынтык чыга турган кылып ремонт жасоонун өзү бул чоң нерсе. Ошондой болбой калды да бул жерде. Бир эле көрүнүш, ошо бул не деген чоң залдын үстүн суу каптап кетиптир. Өтө жаман нерсе. Малахитовый залыбыз бар, аны суу каптап кетиптир. Бул жаман нерсе. Анан мындай жердеги гримерный артисттер отурган, балеттин балдары отурган, оркестрлер отурган, хорлор отурган жерлердин баары заттоп да. Ушундай бир ой келди, мен көрүп алып ушунчалык өзүм чочуп да кеттим. Да кайсы бир деңгээлде ушундай ой да келди. Кой, жөн эле тынччылык кетип калайынчы деген күндөр оюмда келди. Азыр кайра ушу өзүмдү өзүм кармап отуруп, билекти туруп, белди бекем байлап туруп, азыр эми кайра ушу ремонттун жасап, кичине театрга окшоштуруш керек бери. Театрга окшобой калган. Бул чындык. Кайсы бир деңгээлде биздин ажообузга, президентибизге дагы туура эмес маалымат жеткирген да булар. Мен бул жака келерде ушундай сөз уккам, Укмуштудай сонун ремонт болуп калган. Ошону барып караш керек дегенде мен албетте сүйүндүм да, ремонт болгон болсо деп. Сиз деле эмес, элдин баарында эле ошондой маалымат бар болчу өзү. Биринчи эми буну мен эмне айтмакчымын? Буну мен кандай илгери филармонияны ушу күйүп бышып, бирөөнө жаман көрүнүп, бирөөнө жакшы көрүнүп, бирөөнө душман болдук. Ошентип отуруп кичине көтөрүп алганбыз. Дал ошондой картина, ошондой көрүнүш азыр театрда болот. Дагы ошентебиз, Кудай буйрса. Бу жерде күнү да иштеш керек экен, түнү да иштешибиз керек. Иши кылса, театрды бир театрга окшоштуруп алсак, андан башка сөздөр кийин болуш керек. Азыр бүгүнкү күндө театрга жакшы окшобойт. Аны айтсаңыз, ушул сиз эми баягы чарбалык иштерине кайрылып калдыңыз. Чарбалык иштер дегенде бизде көп эле массалык маалымат каражаттарына ушул театрдын чатыры жабылып атат, театрдын ичи ремонт болуп атат, мынча каражат бөлүндү. Анан кийин бул жакта эшикте турган статуэткалардын баштары кесилип, ушундай бир кырдаалдар болгон да. Андан кийин баардыгы аябай жакшы бир нукка келди деп атат. Бирок сиз азыр бүгүнкү күндө буну айылдагы бир дом культурага дагы, маданият үйүнө дагы салыштыра албай атасыз. Деңгээли ошончолук төмөн деп атасыз. Анда кандай болду? Театрдын сырты дагы, ичи дагы бирдей болуш керек. Азыр бүгүнкү күндө да сырты дурус. Мен 5 деген баа кое албайм. Твердо 4 деле кое албайм. Ну, дурус. Чатырынан мына кечеги жамгырдар жаап атканда мен бүтүндөй службаны ушу чатырга чыгып чогуу жүрдүк баарыбыз. Фонарикти алып алып, кайсы жерден тамчытап. Но бир аз бар, но Кудай жалгап аткан жок. Бунун өзү жетишкендик. Кыргыздар деле деп айтсак, кыргыз эли капа болуп калбасын. Бизде ушундай тескери жумуш кылабыз да. Ичин баарын жасап алып туруп, анан кийин крышасын ачабыз. Бир кезде ремонт болгон ошо. Театр, филармонияны ремонт кылгондо бирде ошондой болгон. Ошондо ичин
театрдын баягы ичин жумсалдап ушинтип туруп албастан чатырын караш керек болсо, ошондон баштап чатырдан суу агып отуруп бүт баарын зытап эле. Мынау жакшынакай бир уяттуу конок келип калса, барып ошол жерге бир мындай бир гримерный дейли, ошондой да жок экен да бүгүнкү күндө. Кудайга шүгүр, анын баары баштан өткөн. Филармонияда сырттан келген коноктор үчүн татынакай ошондой бир сонун кабинеттер жасап койгонбуз. Уялбайбыз да, уялбайбыз. Баягы мындай деп айта алам, эл аралык деңгээлдеги жакшы көрүнүштөр болгон. Эми бу жерде мынакей жакында Британиядан баритон келип кетти бир. Кайерге жайгаштырышты билбейбиз. Мына балеттен келип атышат. Мына Жизельге дагы чоң театрдан бир балерон менен балерина келет. Кай жерге жак айлап кеткенде мен кабинетиме киргизебиз берген, анан ошондой да. Ошондой акыбалга келип калганда биз жогоруда айткан кичине грубо угулуп атат. Ремонтту чатырдан башташ керек да. Туурабы? Чатырдан сууга атса, бу жерде жасап атсаңыз болбойт да. Ошондой болуп калган да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мамлекеттен бөлүнгөн тыйынды дагы жакшы пайдаланыш керек да. Эгер көзүн билбесең, аралашкандын кереги жок анын. Эми чын айтканда мен мунун баарын эмнеге айтып атам? Биздин театрды же ушунун баарын жамандап аткан сөз болбош керек да. Кудай буйрса баары жакшы болот. Болтурушубуз керек да, болтурушубуз керек. Мун үчүн балким биздин жамааттан да көргөндөр болор. Баарыбыз бир болушубуз керек. Баарыбыз чогуу бири-бирибизге түшүнүү менен эме алсак албетте жакшы болот. Бул деген театр, опера, балет театры деген бул кыргыз драм театр, филармония, орус драм театр, башкалар эмес. Бул жерде академический театр бер. Музыканын жеткен точкасы. Музыканын ушундай татаал формасын ушул жерде көрсөтө алсак жогорку деңгээлде, демек биздин мамлекет, биздин элдин деңгээли ошого байланыштуу болот. Биз жанагындагы аккордеон менен тиги бир эки ырдырдагы менен элдин деңгээлин көрсөтө албайбыз. Мына ушул жерде көрүнүш керек да. Бирок берге Кудай буйрса көңүл бурулат болуш керек. Түшүндүрө айта алсак, түшүндүрө сөздү туура жеткире алсак жетекчилерге жардам болот деген мен ишеним бар. Негизи бул жерде мына 500дөн ашык кызматкер бар деп айттыңыз. Ошолордун айлык маянасы ушул нааразычылыктар болгон жокпу сиз келгенде? Эми 10-15 миң 16-17-18-ге чейин алышат алдылар. Бирок ал чоң акча деле эмес да. Алар акчаны абдан жакшы алат, укмуш деп айтуудан алысмын. Ал эми ошо келип кеткенге обедине кичине тамактанып жолуна эле жетсе керек. Алардын бала бакырасы бар дегенде ушундай бир ал жагы бар. Эми ал башка бир театрларга салыштырмалуу дурус эле, мындай дурус эле. Ошончо каражат менен биздин ушундай эмгек сіңірген эл артисттерин кармоого болобу? Иштеп атабыз. Кармап атабыз, кармайбыз, түшүндүрүп атабыз. Эми ошол балдарга рахмат, ошол биздин кыздарыбызга рахмат. Бу жерде жаштар. Биз жаштарга көңүл бурушубуз керек. Абдан көңүл бурушубуз керек. Мен айттым го, сахна жаштыктын, сулуулуктун жумушу. Ошо жаштар кетип калбаш керек да. Жаштар кетип калган балеттин балдары, кыздары бар бизде. Эми ошол жерден дагы айтып кете турган нерсе, ошо акыркы бир 5-10 жылдын ичинде абдан мынау мамлекеттик сыйлыктар боюнча чоң жаңылыштарды жасашты да. 25 жаштан баштап эле бүт баарын эле мешогу менен оптун берип салды баарын. Эми ал балдардын атын, кыздардын атын атабай эле коелу. Бирок ошолорго караганда бул жердеги музыканын эң татаал жери ушул жерде. Бул жерде образование алып, ушу диплом алып, эле иштеп калбастан балеттин балдары маселен кыздар иштеп атканда көрсөңүз түшүнөсүз. Кара терге түшүп, анан ошентип отуруп аны сахнага чыгышат. Операнын балдары да ошондой. Музыкант оркестрларыбыз да, өмүр бою иштеген хордогу балдар, кыздарыбыз бар. Уже эжекелер болуп калды бүгүнкү күндө ошолор. Эгерде ушул театрдын жааматына канчалык көп берсе, эч ким туура эмес берилди деп айтмак эмес да. Айтмак эмес эч кандай. Чеми баягы 2 ырды, 3 ырды ырдап туруп, анан ошол бир кайсы бир жетекчилерибиздин тоюна барып татынакай ырдап берген үчүн алган болбой калат да. Ушул жерде адилеттүүлүк болбой калды. Деги эле бир 10-15 жылдын ичинде ушундай жакшы болбой калды да. Эң аз ким алат? Ушу театр алат. Көмүскөдө келе атышат бул чыны менен. Ушундай боло берсе,
ушу жаштарыбыз деле кетип калат. Маселен мага келишет азыр, эптеп бирдеме кылып бир 5-10 тыйын жазып, мен мынау премия сага алчы, мага сен жакшы бийледиң деп ушинтип көкүлүнөн сылап, татынака кылып, салам алейкум, кел отуруп чай ичели деп ушинтип отуруп анан иштетип атабыз да. Бирок эми ал балдар буну көрбөй эле койсун, анан эртең дагы ушундай экен деп жүрбөсүн. Бул аларга менин искренне болгон мамиле жасаган мамилем да. Ошолорду театрдын кайсы гана, оркестрдин балдары болбосун, хордун балдары болбосун, балеттин балдары болбосун, ырчыларыбыз болбосун, бул жерде теге эле технический персонал иштеп аткандар болбосун, буларга бир эле нерсеси мамлекеттик сыйлыкты алып калсам деген жакшы ойлор бар да. Демек аны буларга бизге берсе болот. Берсе. Эми жанагы биздин татынакай ырчыларыбыз, эми тойдун ырчылары дегенде ошондой го, ошондой, бирок алар аяктан да акча алат, башка жактан да алат. Алардын жашоосу биздин могу жерде иштеген балдарга караганда баягы асман менен жердей да. Эми ушул жерде бир балдар бар. Өмүр бою иштеген балдар бар да. Мен ошо балдарды, кыздарды сыйлайм да. Мен ошо мен окуган балдар, биз деле мына жашыбыз бир топко чыгып атпайбызбы? Ошолор ушул жерде до сих пор иштейт да. Же квартирасы жок. Анан бала чакасы мен ошо бир общежитиеден илгери алып калган, приватташтырып. Чоңураак бөлмө болсо ортосунда көшөгө тартып нарагында атасы апасы менен, биякта баласы келини менен дегенде. Ошондой жашагандар да бар. Мына азыркы ушу кылымда ошондой жашагандар мына музыка чөйрөсүндө, искусство, маданият чөйрөсүндө биздин болгондо дагы ушул профессионалдар ушундай да. Жанагындай чала сабат ырчы же тигиндей эмес. Булар профессионалдар булар. Керек болсо 1-2 диплому бар да. Булар багында фанат да, кетпей ушинтип отуруп, өмүрүнүн аягына чейин ушинтип отуруп, мынакей азыр ойлоп көрсөк 65-70ке чыгып калды ошо балдар. Ушул жагын ойлоп мен абдан мындай ичим ачышып, жүрөгүм ооруйт, бирок ошолорго кантип жардам берүүнү ойлоп да жүрөм да. Эгерде мен иштеп туруп ошолорго жардам бере албасам да жаман болот го деп да ойлоп кетем. Ошон үчүн биздин министрликтен болобу, башка жерлерден болобу, биздин награда боюнча багы комиссия ушуларды ойлонуш керек да. Аны айтсаңыз, мен ушул сиз менен маектешүүнүн алдындагы эң эле башкы максатым ошол бүгүнкү күндө маданияттын абалын билүү болду да. Анын ичинден ушул опера, балет театры деген театрдагы жашоосу кандай деген негизде болду да. Анан мына сиз бир топ ойлорду айттыңыз, бирок жыйынтыктоо иретинде бир нерсени сурагым келип атат да. Сиз бүгүнкү биздин маданиятыбызга жана сиз айтканда канча баа коет элеңиз маданиятыбыздын абалына? Мен жалпы ошо профессионал маданият кызматкерлерине, өнөр адамдарына, таланттарына 5 деген баа коем. Ал эми аларга болгон камкордук дейли, аларга болгон аздыр көптүр ошол жанагындай камкордук көргөн тиги булар боюнча мен баам 3 деген баа коет элем. Эмне менен негиздейт элеңиз ошону? Негиздегеним чыгармачыл биздеги бүтүндөй эле ушу профессионал чөйрөсүн айтып атам мен, беркиделерди айткан жокмун. Булардын баарысы тең болгон күчүн, энергиясын биздин кыргыз маданиятына арнап келип атышат. Булардын ичинде балеттин балдары бар, кыздары бар, ошол оркестрыбызды айталы, ырчыларыбыз бар. Театр десе эле бир 5-6 аты чыккан ырчыларды айтпашыбыз керек. Көшөгөнүн артында жүздөгөн ырчыларыбыз бар да. Ошолор кезегинде таштап кетип калган жок. Же болбосо арак ичип көчөдө калган жок. Же болбосо семьясын бузуп бирдеме болуп кеткен жок. Булардын ою дагы, тилеги дагы түз чыгармачылсыңдар да. Эң негизгиси көкүрөгү таза балдар булар. Көкүрөгү таза, көкүрөгү ыйманы таза, ушундай балдар, кыздарыбыз ушул театрдан кетип калса эле жашоо токтоп калчудай сезгендер да. Мен ошолорго түз эле 5 плюсу менен коюп коем да. Ал эми аларга ошондой акыбалга келгенге чейин эмнеге камкордук болгон жок дегенде баягы сөзгө келип атпайсызбы? Да, камкордук начар болду. Андайлар абдан көп, кайсы гана тармакта. Ошо Кыргыз драма театрдан мага бир экөө келип кетишти. Алар да байкуштар ушундай кыйналган, мен урматтаган, сыйлаган кишилер экен.
жашоосу төмөн экен абдан. Ошол жагына карап көргөндө биз баа беребиз да, мамлекеттин ошол кече жогорку кеңеште болуп аткан сөзүнө ошол төп келип турат да. Негизи ушул маселени жогорку деңгээлде чечүү, көпчүлүк эле ошо жашоодо, бул жерде үйлөрү жок болсо кайсы жашоо? Мен айтып атпаймынбы, ушу 60-70ке чыккан балдар бүгүнкү чейин үй жок жүргөндөр бар. Мага акырын келип айтышат, бир үй курулуп калса ушул жардам бер. Мен жардам берет элем, жүрөгүм менен эле. Но Кашаев биздин маданий чөйрөсүндөгү имараттар, үйлөр да курулуп атпайбы? Айтып эле балдарды, элибизде ошо кишилердин баарысын тең сүйүндүрүп коюп эле анан токтоп, азыр эмне жүрүп атат, мен билбейт экенмин. Маселен, үй курулуп аткан болсо, ошондон кичине үмүт этип эме кыла турган болсок болот эле. Жери берилди, башка болду, капсуланы салды дегендей дагы тиги сөздөр кетип калды. Эми кана бүгүн эми ал деле ошону ишке ашырышыбыз керек. Ошону алса, анан ошол үйдү берип атканда шунчалык калыстык менен бериш керек да. Калыстык менен бериш керек. Маселен, ушу театрдагыны мен изучать этип, үйүндөгү баягы турмушун бар көрүп келип туруп, анан кийин списокко коет элек ошолордучу. Аябай керектүүсүнө берет элек. Эми вдруг ошолор өмүр деген өмүр, бир күн болбосо бир күн көз өтүп кетишет, ошол общежитиеден өтүп кетеби. Ошол себептен ошого карабастан жакшы ою менен, тилеги менен театрды таштабай иштеп жүргөн фанат ошол эжекелерибизди, агайларыбызды жок дегенде ошол үй бүтүп калса, ошого кирсе, бул өзүнчө алар үчүн чоң бир ырахат, өзүнчө бир байлык, өзүнчө бир жашоосунда жашоо демге дем берет эле да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз менен Малдыбаев атындагы опера балет театрынын директору Керим Турапов болду. Мен эскерте кетем, биз ушул өлкөдөгү акыркы учурларда маданияттагы болуп аткан жаңылыктар туурасында сиздер менен дайыма бөлүшүп туралы деген ойдо турабыз. Мына ушундай эле темадагы жолугушууларды биз бир топ башка театрлардын директорлору менен да болот. Анда дагы мына ушул жетекчилердин көзү менен чыныгы бүгүнкү маданиятыбыздын абалы кандай, ошондон кабар алалы деген ойдобуз. Чындыгында дүйнөгө мамлекетти тааныткан бул маданият бул боюн бизде кандай бир өнүгүү болушу мүмкүн. Ошондон баарыбыз маданиятка көңүл буралы. Биз менен болуңуздар. Сиздер менен мен Сүйдө Соорбаева болдум.